Жараткан Алла Таалага мактоо шүгүрлөрдү, сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтуу менен сөзүмдү баштаймын. Манас телеканалында куттуу Рамазан берүүсү алып барчылык кызматта мен Уланбек Калмырза уулу. Саламатсыздарбы? Ардактуу көрүүчүлөр, ошентип алгачкы Рамазан айынын алгачкы күндөрүндө бир аз кыйналып, көнө албай, балкимче бир аз кыйын болуп жатты эле. Мына ошентип аркабызда бир Рамазандын 20 күнү өтүп кетти. Буюрса аябай орозолорго, Рамазандын берекесине, шарапаттарына көнүп, аябай кубанып, сүйүнүп, өзгөчө атмосферада, аурада жүрөбүз. Анан ушул Рамазанга буюрса, Рамазандын бүтүшүнө 10 күн калды. Ошол Рамазандын 10 күнүндө дагы эмнелерди кылып жетишип калсак болот деген суроолорго бүгүн жооп издейбиз. Ал үчүн бизге Манас университетинин теология факультетинин докторанты Эльвира Тагаева айым келип отурат. Кош келипсиз, Эльвира айым. Сиздин дагы бир жолу Рамазан айы кут болсун дейм. Деги эле айтсаңыз, эми биз бул берүүлөрдүн алгачкы берүүлөрдө дагы айттык. Деги эле Рамазан өзгөчө ай, өзгөчө ичинде берекелери бар, шарапаты бар, толтура ала турган сабактары бар депчи. Анан бирок албетте мына 20 күн өттү. Ошол 20 күндүн ичинде биздин бир туугандарыбыз, мекендештерибиз өзүнүн руханий жактан, адеп ахлактык жактан, ибадат жактан, тоболору жактан бир өзүнө кандайдыр бир азыктарды алып алды десек болот. Анан мына ошентип акыркы 10 күнүнө да кирип келдик да. 10 күнүндө, Рамазан 10 күнүндө эмнелер бар, дагы эмнелерди кылып жетишип калсак болот? Бисмиллахиррахманиррахим. Аллахым ушу Рамазандын акыркы 10 күнүнө жеткирген Аллахыма шүгүрлөр болсун. Биринчи эле Рамазан айы өз негизи эле Куранда айтып кеткенде, Бакара сүрөсүндө айтылгандай эле, Рамазан айы Куран түшүрүлгөн ай деп өзү эле өзүнүн Рамазан айынын өзгөчөлүгүн айтып атат. Жана ошондой эле Рамазанда эмне орозо тутабыз. Жана ошондой эле Рамазанда бул өзгөчөлөнүп, Аллах пайгамбарыбыз дагы өзүнүн хадисинде айтып кеткен: "Аввалуху рахма ва аусатуху мафиро ва ахируху айту минаннар" деп айтат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Буну кыргызча айта турган болсок, Рамазандын башы ырайым, ортосу кечирим, акыркысы болсо тозоктон кутулуу деп атат да. Эми биз ошо Рамазандын биринчисин өткөрдүк, ал жакта ырайым менен толгон күн болду, алгачкы 10 күнү. Ортоңку 10 күнүндөгү Аллах шүгүрлөр болсун өткөрдүк, ал дагы кечирим күндөрү болчу. Эми акыркы 10 күнүнө келдик, ал дагы ошо тозоктон кутулуу күндөр деп айтып атабыз. Эми ошол акыркы 10 күндө эмнеде кандай өзгөчөлүктөр бар, эмнеге өзгөчөлөнөт, ага келе турган болсок, биринчи эле бул күндөрү Кадыр кечеси, Кадыр түнү бар. Эгерде Кадыр түнгө токтолуп кете турган болсок, Кадыр сүрөсү билебиз, Куранда Кадыр сүрөсү бар. Ошол Кадыр сүрөсүнүн өзүндө айтып кетет: биз аны дейт да, Куранды Кадыр түнү түшүрдүк. Кадыр түн 1000 айдан артык деп, Кадыр түнү дагы Рамазандын ичинен Кадыр түндү дагы баса белгилеп, жана анын ичинен дагы анын айырмачылыгын, өзгөчөлүгүн да баса белгилеп атат да. 1000 түндөн дагы артык деп атат. Эми ушул түндө пайгамбарыбыз кандай өткөргөн, акыркы 10 күндөрүндө пайгамбарыбыз эгерде сүннөтүн карай турган болсок, айтат, Рамазандын акыркы 10 күнү дейт, киргенде дейт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам түндөрүн жандатып, үй бүлөсүн ойготуп, ибадат менен көбүрөөк аракет өткөрүүнү аракет кылчу дейт да. Бул жерде да ошо пайгамбарыбыз айтат, түндөрүн жандантып деп атат да. Түндөрү өз негизи баарыбыз билебиз, түндөр эмне үчүн? Уйку үчүн да. Бирок пайгамбарыбыз бул түндөрү эмне кылган? Ибадатка өзгөчө маани берген экен. Буга чейин дагы ибадаттар кылса, мисалы билебиз да, пайгамбарыбызга мисалы тахажжуд намазы эмне болгон? Парз болгон да. Бизге сүннөт болсо, ал жакта пайгамбарыбызга парз болгон. Ошол намаздарга дагы, ибадаттар менен дагы башка түндөрдө өткөрсө дагы, бирок Рамазан акыркы 10 күнүнө келгенде дагы көбүрөөк ибадат кылып, зикирлерди кылып, Аллах Куран аяттарын окуп, ошондой ибадаттар менен көбүрөөк өткөргөн экен. Бул ушул хадистен дагы ичинен карай турган болсок, үй бүлөсүн ойготуп дейт да. Бул бир гана биз эмес, үй бүлөбүздү дагы ойлоп, аларга дагы маани берип, ошолорду дагы ибадатка чакырган экен. Жана ошондой эле ибадатта көбүрөөк аракет кылчу дейт да. Бирок бул нерсе мындай эмес да. Мисалы үчүн такыр уктабай койду деген
хадис риваят жок. Пайгамбарыбыз не деп атат? Көбүрөөк басым жасачу деп атат да. Демек, мисалы үчүн бир 3төн 1 бөлүгүн же 3төн 2 бөлүгүн алсак, ибадат менен өткөрсөк, бирок сөзсүз түрдө биз түнү укташыбыз керек, эс алышыбыз керек да. Эртеңкиси күн эмне энергиябыз толой болуп өткөрүүгө, эртеңкиси күнгө зыяныбыз тийбеш үчүн биз түнү да укташыбыз керек. Ошого дагы маани беришибиз керек. Анан бул кадыр түн дедик го, мисалы, ошо кадыр түнгө да балким бир аз токтолсок, себеби сиз дагы баса белеп кеткендей, негизинен эле мисалы бир жылда 12 ай бар. Анан ол 12 айда кадимгидей эле жыл сайын эле өзгөрбөй эле турат да. Жөнөкөй бир айлардын бирөө. Анан биздики ошол Рамазан айы же болсо биздин мусулмандардын ошо ибадаттарын өлчөгөн хижри календар деп коет. Биздикинде ошол ар бир Рамазан айы, башка айлардын ар бирөө жыл сайын айланып турат да. Анан ошол жөнөкөй эле бир болгон күндөрдүн же жөнөкөй айларды бизге Алла Таала ошо Рамазан айын берип, жана өзү да Куран-ы Каримде айткандай, ошо Рамазан айына бир өзгөчөлүк бир кут кошуп койду да. Башка айлар болсо, мисалы, былтыркы жылы бул күндөрү жөнөкөй эле бир күндөрдөн бир күн болчу да. А быйыл ушул күндөрү бул Рамазан айы өзгөчө болуп атат. Себеби ичинде Рамазан айына туш келгендиги үчүнчү. Анан кийин ошол ичинен дагы, ошо сиз дагы айтып аткандай, Кадыр сүрөсү бар. Ушул Кадыр сүрөсү 1000 айдан дагы аябай артык кадырлуу деп. Анан Кадыр түнүн же болсо Кадыр кечесин акыркы 10 күндүгүндө издегиле деп пайгамбарыбыздын да хадистери бар. Эми буну дагы кандай, мисалы, кандай, мындайча айтканда, кандай неаматтары бар, мисалы, бир күнгө эле берген эмес, мисалы, Кадыр түндүчү. Ооба, Кадыр түндө да ошо пайгамбарыбыздын хадисинде айтат, пайгамбарыбыз Кадыр түндү Рамазандын акыркы 10 күнүндө издегиле, жана анын так эмес күндөрүндө издегиле деген башка риваят дагы бар. 2 риваят бар негизинен. Биз ошодон так жуктарда эмес, так күндөрүндө. Так күндөрүндө издегиле деген. Бул жерден дагы басым жасай турганбыз, мисалы үчүн ал риваятка карап, мисалы кээ бирлер 21, 23, 25, 27, 29 деп кетет. Бирок биринчи риваятта айтат, акыркы 10 күнүндө издегиле деп. Ал жерден демек акыркы 10 күнүндө, мисалы үчүн кээде биз билбейбиз да, ал нерсе сырдуу да, бизге жабык болгон нерсе болгондугу үчүн биз ал күндү, ал түндү качырбоо үчүн эмне кылабыз? Ошо акыркы 10 күнүндө дагы көбүрөөк ибадат кылып, ошол күн, ошол түн Кадыр түн сыяктуу ибадаттарды кылышыбыз керек дейт да. Ошол күнү себеби, мисалы, эми бош баягы 21, 23, 27 деп атпайбы? Анан негизинен эми бизде ошол Кыргызстанда, кыргыз элинде көбүнчө баягы бир нече риваяттар топтогондо 27ге көбүрөөк мындай басым жасалат. Бирок жалпы караганда деги эле эми албетте хадистердин көпчүлүгүндө акыркы 10 күндүгүндө деген хадис басымдуу болот. Бирок башка бир кээ бир риваяттарда бардык түндө деп Рамазан ичинде. Бирок бул жерден дагы ошол хикматы эмне, себеби эмне десе, демек ошол 1000 айдан дагы артык Куран түшүрүлгөн ай, ошол Кадыр түндүгө жетишип калуунун бир неаматы, сиз дагы баса белеп кеткендей, бул ар бир түндү Кадыр түн сыяктуу өткөр деген бир мындай неаматы болсо керек. Эми ушул Кадыр түндө дагы өзгөчө бир зикирлер, өзгөчө бир дуалар бар. Булардын арасынан айтып кете турган болсок, пайгамбарыбыздын сүннөтү дагы болгон, жана Алла Таала да жакшы көргөн дуалардын бири бул Аллахума иннака афуун тухиббул афа фаъфи анни. Бул кыргызча маанисинен айта турган болсок, о Аллахым, сен кечирүүчү затсың, кечирүүнү сүйөсүң, мени кечире көр деп ошол Кадыр түнү жана акыркы Рамазан 10 күнүндө ошол дуаны көп айтышыбыз керек экен. Мындай намаздарыбызда дагы, башка мындай учурларда дагы бул дуаны тилибизде жаттатырып айтышыбыз керек экен. Жана ошондой эле башка зикирлерге, мисалы үчүн бул заманга чейин канча күнүгө канча зикир айтсак, аны дагы көбөйтүп, мисалы үчүн Кадыр түндөрү кандай бир каалоолорубуз болсо, кандай бир дуаларыбыз, эңсеген нерселерибиз, ниеттерибиз болсо, Кадыр түнү ошо тахажжуттарга туруп, Кадыр түнү Аллах Тааладан ошол нерсени дуа кылып, чың жүрөктөн, чың дилден ошол нерсе боло турганына ишенип дуа кыла турган болсок, Аллах Таалам дагы ошо дуаларыбызга жооп берет деген ниетибиз бар. Демек
эгерде бир адам тахажутка тура элек, өмүрүндө окуй элек адам болсо, ушул акыркы Рамазандын акыркы күндөрүндө ошо намаздарын бекемдеп, жана тахажутту дагы биринчи жолу тургузса болот. Же болбосо муга чейин дагы тахажуттарды окуп келе турган болсо, бул күндөр дагы көбүрөөк басым жасап дегендей ибадаттар менен көбүрөөк өткөрүш керек. Анан ушул айттык деги эле 10 күндүгүн ичинде, анын ичинде кадыр түндө депчи, анан өзгөчө бир ошол пайгамбарыбыздын сүннөтүндө дагы бир ибадат бар, бул баягы итикаф дейт да. Ошол анан деги эле акыркы жылдары же акыркы кылымдары дүйнөнүн булуң бурчунда деле бул мындай ушул ибадаты же болбосо пайгамбарыбыздын ушул сүннөтү бир аз көп аткарылбагандай да. Итикаф боюнча бир аз айтып берсеңиз. Итикаф деген бул арабчадан келген. Итикаф дегенде мисалы Аллахка жакындашуу ниети менен белгилүү убакыт ичинде мечитте калуу деген. Эгерде термдик маанисине келе турган болсок, бул жерде да Куранда дагы Бакара сүрөсүнүн 187-аятында далил болуп келип атат. Мечиттерде итикафта турганыңарда аялдарыңарга жакындабагыла деген аят бар. Бул жерде дагы ошол мечиттерде итикаф кылып атканыңарда каякта болуш керек экен? Мечитте болуш керек деген далил келет. Эми бул биздин мазхабыбызда, Ханафи мазхабында эркектер мечитте итикаф кылат, аялдар болсо өздөрүнүн үйүндө бир комнатада, бир бөлмөдө итикафка киришет. Пайгамбарыбыздын дагы сүннөтү бул дагы айттыңыз го, унутулуп калган сүннөттөрдөн. Башка сүннөттөрдү да билебиз, бул дагы багы күндөн күнгө барып унутулуп кетти, бирок негизинен бул да пайгамбарыбыздын бекем сүннөттөрүнөн бири. Айша энебиз дагы ошол риваят кылып айтып кетет. Пайгамбарыбыз Рамазандын акыркы 10 күндө итикаф кылчу деген хадис келген, бизге риваят келген. Бул дагы ошол итикафка киргенде кандай шарттар бар дегенде, биринчи кезекте итикафка киргенде ниет менен кириш керек. Бул да бардык мазхабтарда, биздин да мазхабыбызда да ниет милдеттүү. Кирип атканда да ошо итикафка сен ыраазы үчүн кирип атам деп ниет кылабыз. Жана экинчи шарт бул мечитте болуу. Айттык, биздин мазхабта эркектерге, өзгөчө эркектерге мечитте, аялдар болсо өздөрүнүн бөлмөсүндө итикафка киришет. Эми ошол итикафтын өз негизи түрлөрү бар. Биринчиси ошол мисалы үчүн сүннөт итикаф деп коет. Ошо сүннөт итикаф пайгамбарыбыздын карманган бекем болгон сүннөттөрүнүн бири. Рамазандын акыркы 10 күндө жана башка дагы сүннөттөр бар. Мисалы үчүн 1 күндүк же 1 сааттык итикафтар бар. Аларды каалаган башка күндөрдө деле кылсаңар болот. Бирок Рамазандын акыркы 10 күндө ошо пайгамбарыбыздын бекем сүннөттөрүнөн бири болгон итикафка кирген экен. Итикафка киргенде мөөнөтүн айттык. Кааласаңар мисалы үчүн 10 күнгө деп кирсеңер болот, бирок эң аз деген бул эмне? Сүннөт болгондугу үчүн 1 күн болуш керек. Кыска дагы итикафтар бар, ал айтып өткөндө 1 саат дедик. Эми ошол итикафты эмнелер бузат дегенде, биринчиси эмне? Керексиз себептер менен мечиттен чыгуу. Ошо итикаф болгон. Керексиз дегенде эмне? Бакна соода сатык үчүн же конокко барып келиш үчүн же ишиңер, жумушуңар болушу мүмкүн да. Ал эми башка дагы бакында биздин зарылчылыгыбыз болгон нерселерге менен чыксак боло берет. Мисалы тамак аш кылуу, курсагыбыз тойгозуу же болбосо башка дааратканага баруу деген нерселер итикафты бузбайт. Жана эми аялдарга айтып атабыз, аялдар эмне кылат? Итикафка киргенде өздөрүнүн бөлмөсүндө дедик. Бирок ошол эле учурда өзүнүн үй бүлөсүндө дагы карап, балдарын ачка калтырбастан аларга тамак берүү да бул зарылчылык негизинен. Ошолорду караганча итикафка кыла берсе болот. Мисалы үчүн магазинге барып келсе деле, ал жерге барганда эмне үчүн барып атат? Бир нерсе тамак ашка алып келип, зарылчылыгыңар болгон үчүн, бир нерсе төгөнүп калган үчүн барып атат да. Ал нерсе бузбайт деп айтылып кетти. Эми ошол аялдар итикафка кылганда айттык, ошо өздөрүнүн бөлмөсүндө дагы риваяттар бар. Бөлмөсүнүн дагы бир бурчунда итикафка кирсин депчи. Бул деген сөз ошо аялдар өздөрүбүзгө бул азыркы мисалы үчүн шарттарга карай турган болсок, эң жакшысы ошо үйдө кармануу. Себеби бала чакабыз жаныбызда, үй бүлөбүзгө да камкордук кылып атабыз. Ал дагы ибадат болуп саналган үчүн үйүбүздө гана кылган жакшы. Эркектерге сөзсүз түрдө мечитте болуш керек. Мечитте дегенде жамаат окула турган мечиттерде болуш керек да. Жума намаздарын окула турган мечиттерде. Албетте, мисалы ошол
жана хадисте дагы айтылат эмес, мисалы пайгамбарыбыз акыркы 10 күндүгүндө ошол бүт ибадаттарын көбөйттү, зикирлерин көбөйттү, тахажжудтар эми албетте парзага, анан кийин ошол итикафка кирет эле деген ошол пайгамбарыбыздын сахабалары дагы риваят кылып айтат. Анан бул жердеги мындайча айтканда биз албетте бул Рамазан айы же орозо биз үчүн, мисалы кыргыздар үчүн биринчи кезекте мусулмандык бир ибадат, бир иш-чара. Ошол эле мезгилде ошол Рамазан ичинде жарамазандар бар. Бизде өзгөчө кыргыздарда ифтарлык, оозачарлыктар, азыр эми саарлыктар дагы кылынып баштады. Тууган уруктар менен байланышып, мындайча айтканда активдүү бир менен байланышкан бир нерсеге айланды да. Мисалы жарамазан айтышат дегендейчи. Анан мындай да караганда пайгамбарыбыздын дагы өмүр баянын окуп, сыйрасын окуп карай турган болсок дагы, мисалы өзгөчө акыркы 10 күндүгүндө пайгамбарыбыз дээрлик башка сахабалар менен баягы күнүмдүк муктаждыктарды аткаруу менен бирге мындай көп чыкчу эмес да, көп байланышчу эмес да. Анан деги эле мисалы бир тараптан карасак дагы орозону же Рамазан айын мисалы жеке бир ибадаттай, мисалы жеке бардык нерселерден эс алдырып, өзүн көбүнчө Куран окуу менен, тафаккур кылуу менен, тадаббур кылуу, мисалы Алла Тааланы эстөө, зикир кылуу, мындайча айтканда жеке бир өзүңдү бир аз обочолонуп, мындайча айтканда коомдон бир аз өзүң менен өзүң бир аз ой жүгүртүүгө кирүү дагы бир аз мынтип айтылат да. Анан албетте жана айтып өткөндөй эле бул итикаф бир аз унутулуп барганда себеби мисалы азыркы учурда мисалы мына глобалдашкан дүйнөдө бардыгыбыз шаарларда, чоң шаарларда жашап жатабыз. Анан мисалы убакыт жоктой да, же болбосо жумуштары бар кээ бирлердин мисалы бул жагынан да балким адамдар бир аз кыйналып жатышы мүмкүн. Анан албетте эгерде мажбур бир озуйпаң болсо, бир жерде иштесең, жумушка болсоң, эми аларга албетте сунушталбайт. Балким ошол учурларга эс алууну балким ошого бөлүп, мисалычы Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнө дагы кылып бул нерсени аткарса дагы ошол сүннөткө тирилткен болот жана ошол Рамазанды дагы пайдалуу өткөргөн болот да. Сиз айтканда жанакы айтып атпайсызбы убакындай глобалдашкан эмеде күндөрдө азыр мисалы үчүн адамдардын баардыгы бир нерсенин артынан чуркап жүрөбүз да. Мисалы үчүн жетишпей эле бир жака жетишпей аткандай элебиз да. Барабыз пробкада турабыз, ал жактан да шашылабыз, жумушка барабыз, жумуштан үйгө шашылабыз, үйдөн тезирээк тамактанууга шашылабыз. Ошондой нерсе бир нерсе артынан жүгүрүп жаткандай эле бир заманда жашап атабыз. Эми ошол заманда эң негизгиси сиз айткандай ошо токтоп дейт да, бул жашоону азыр жашап атканыңды сезип, келечекте ооба план коебуз, бирок ал планга жетпей да калышыбыз мүмкүн деген сөз бар да. Демек азыркы жашоо менен, азыр бул жака тирүүмбү, демек азыр ошол шансты колдонуп калайын деп көбүрөөк ибадатка берилип, ошол эле учурда айттыңыз, мисалы үчүн ошентип чуркап жаткан заманда канчалык деңгээлде биз тафаккурга маани берип атабыз, Аллах менен жакындап атабыз, канчалык ойлонуп, ой жүгүртүп атабыз деген сөз. Эми ошол итикафка киргенде ал жакта да тафаккур кыласың да, эмне үчүн келдим, эмнеге ибадат кылам, каякка барам, барганда кандай нерсе күтүп атат, мен ал нерсеге даярмын деп өзүңдү өзүң сынак кыласың да. Ошол нерсе дагы мисалы үчүн эң аз болсо дагы Рамазанда бир күн аракет кылганга, ошол бир күнүбүздү бөлгөнгө аракет кылайлы, бирок эми 10 күн болбосо дагы эң азынан бир күн деп сунуштайбыз да. Албетте. Бул эми негизги озуйпаларыбыздан тышкары, балким мисалы ошол дем алыш күндөрү болот, кээ бир адамдар иштейт, окуйт дегенде, бирок албетте кана эми мисалы ошол 10 күндүгүбүздү баарыбыз ошол пайгамбарыбыз өткөргөндөй өткөрсөк дагы биз ошол мындайча айтканда ал жердин дагы итикаф кылууда сырткы байланыш менен, коом менен кандай бир баланы обочолонуп оолактайсың, анан кийин ошол пайгамбарыбыздын жашоосун, ошо пайгамбарыбызды аткарган нерселерди аткаруу менен бир мындай руханий азык, манавий дагы нерсеси бар да. Сөзсүз эми бул жерде биз мусулмандар кайыпка ишенебиз, акыретке ишенебиз да. Бардык нерсе физикалык алам же бул дүйнөнүн көз карашы эмес да. Биз рызкыга ишенебиз, соопко ишенебиз. Бирок соопко монтип жаза албайсың да. Бирок ушулардын баардыгы бизде эки жакта периште бар, жазып турат, Алла Таала көрүп турат, билип турат. Жана акыретте булардын баардыгы мындайча айтканда эсеп кысап
болот дегендей да. Анан жаным мен азда бир нерсе оюма келип кетти. Азыркы заманбап тил менен жаштарга айта турган болсо, детокс деп коюшат го, мисалы социальный сеттерден детокс кылуу, мисалы үчүн телефонду аябай көп колдонсо телефондон детокс кылуу, ал деген нерсе телефонду колдонбой коюу дейт да. Мисалы үчүн бир күн жумада бир күн болсо детокс күнү деп жарыялашат. Ал күндөр же социалдык тармактарга киришпейт, же болбосо такыр эле телефон колдонбой коюшат. Мен дагы сунуштайт элем жаштарга, алардын тили менен айтканда, бул ошол күнүмдүк жашоого дагы бир аз детокс алып, өзүбүздүн ибадаттарыбызга, динибизге кайтып, жүрөгүбүз, такыбачылыгыбызга бир аз мындай мөмө берсек деп ойлойм да. Анан баягы ушул Рамазандын акыркы 10 күнү дегенде дагы негизи бир ар бир момун мусулман бере турган бир битир садака деп коечу, фытыр садакасы деп айтылат. Анан буларды дагы балким берсек дагы себеби ошол айтка чейин берип алсак дагы максатка ылайыктуу. Анткени бул фытыр садакасы мындайча айтканда зекетте эмес же садакада эмес. Мисалы зекетти кандайдыр бир белгилүү мүлккө бай болгон адамдар, шариаттык негизде бай болгон адамдар берсе, фытыр садакасын ар бир адам бериш керек да. Мисалы ошолорду дагы бизде көбүнчөсү акыркы 10 күндүгүндө берилет. Эми бул мустакап убактысы, Рамазандын башында берсе дагы болот эле, бирок баягы айтка чейин, айт күнгө чейин берип жетишип калыш керек дейт. Анан бул жылы дагы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын негизинде ошол фитир садакасынын өлчөмү дагы берилиптир. Учурдан пайдаланып айтып өтөйүн. Мисалы буудайдан өлчөмү боюнча 60 сом экен. Андан кийин ундан 90 сом дейт, арпадан 100 сом, мейизден 880 сом, андан кийин курмадан 1200 сом деп ошол ар бир хадисте айтылган 5 азыктан берилиптир да. Анан өзгөчө мисалы башка мазхабтарда ошол сөзсүз унду бериш керек же сөзсүз курманы бериш керек дейт. Анан биздин мазхабта жок, ошонун өлчөмүндө акчасын, каражатын дагы берсе болот депчи. Анан дагы бир нерсени айтып өтүш керек. Мисалы мен деле кичинемде көрдүм да, мисалы бизде деле фитир садаканы бер десе эле баягы буудайды же арпаны эң азын депчи. Анан мүмкүнчүлүгү болгондор, албетте эми бул эң төмөн мүмкүнчүлүгү болгондорго мисалы 60 сом ошол буудайдыкын же арпаныкын бериш керек. А бирок дагы башка мүмкүнчүлүгүбүз болгондо мүмкүн болушунча ошол мейизден же курманын өлчөмү менен берсек, бул биздин ошол кедей кембагалдарга же ошол мүмкүнчүлүгү чектелгендердин бир пайдасына, кызыкчылыгына жакшы болобу эле дейм да. Эми ошол фитир садака дагы айттыңыз го акыркы 10 күндө деп, бул дагы Рамазан акыркы күндөрүндө, Рамазан бүтүп Шавал айы баштаганда орозо айт, биринчи орозо айт белгиленип, биз шаң шөкөт менен тосолобуз. Бул дагы бир мусулмандардын эң маанилүү болгон майрамдардын бирөөсү. Ошол жерде дагы мисалы фитир садаканы эмне үчүн акыркы күндөргө калтырат деп эгерде ойлонуп көрө турган болсок, оюма келди. Себеби дейт да, бакында мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо жана кедей кембагал адамдар, мисалы үчүн орозо айт келип атканда, аларга дагы ошол шаң шөкөттү жашатуу, аларга дагы ошол майрамды жашатуу максатында фитир садаканы ошо акыркы күндөрүндө берет окшойт деп ойлоп калдым да. Мисалы үчүн алар дагы ошол шаң шөкөткө даярданып, мисалы бир муктаждыктар болсо аны эметип ордуна келтирип деген сыяктуу нерселер менен аларды дагы ойлонобуз да. Мисалы ислам дини ошол жактан бир башка бардык адамдарды тең карап, бардык деңгээлдеги адамдардын баарына бир келип, бир караган дин деп эсептесек болот. Ошо ал жакта дагы ошол адамдарды ойлонуп, аларга дагы бири-бирибиз менен мисалы бири-бирибизге жардам беришип, бири-бирибиздеги ортобузда болгон бир туугандык, мээрим сезимдерибиз ойгонсун деген ниетте деп. Анан мисалы акыркы 10 күндүгүндө кадыр түн бардык дедик, итикаф бар дедик, дуба зикирлер, көбүрөөк ошол түндөрүбүздү ихя кылуу деп, кыямун лейл деп коет. Анан кийин битир садакасын дедик да. Анан эми мисалы Куран окууну дагы балким бир аз айтсак, мисалы. Куран окуу өзүбүз башында айтып кеттим, Бакара сүрөсүндө айткандай эле Рамазан айы Куран түшүрүлгөн ай деп айттык. Биринчи Куран түшүрүлүп баштаган ай ошо Рамазан айы. Рамазан айына түшүп келген. Рамазан айында биз көбүнчө ошол Куранды окуганга, Куранды хатым кылганга аракет кылышыбыз керек экен. Хатым кылганда дегенде кандай, мисалы үчүн кээ бирлер арабча билет, арабча билгендер арабча окуп, эгерде арабча билбегендер болсо кыргызча
маанисин окуп хатым кылса болот. Хатым дегенде башынан аягына чейин дегенде. Же ошондой азыр мүмкүнчүлүгүбүз бар, аудио книгалар бар, ошондой сыяктуу Курандын дагы аудиолору бар, ошолорду укса болот. Эми ошондо мисалы үчүн айттык, арабча билгендер арабча дедик, бирок арабча билгендер деле бирок мисалы үчүн канча аз адам Куранды кыргызча хатым кылат да. Кыргызча маанисин түшүнүп, ошо Алла Таала бизге эмне дегиси келип жатат ал жак менен, эмне деген озуйпаларыбыз бар, эмне деген парыздарыбыз бар деп Алла Таала бизге эмне айткысы келип атат деген нерсени биз арабча окуганда анча түшүнбөшүбүз мүмкүн да, түшүнбөй эле жөн эле окуп кете беребиз да, тамгаларды билебиз, окуганды билебиз, бирок маселе аны түшүнүү да. Ал эми кыргызча окусак биз аны түшүнөбүз, маанисине барабыз, демек Алла Таала бизге ушинтип айткан экен, ушундай бир нерсени бизге айтып, бизге бир озуйпа берген экен, бизге ушундай айткысы келген экен деген нерселер менен кылабыз да. Демек хатым дегенде эле бир гана араб тилинде эмес, кыргыз тилинде дагы өз негизи алымдар айтат, өмүрүндө бир жолу болсо дагы өз тилиңде бир баштан аяк Куранды хатым кылган жакшы депчи. Ал өзүбүз үчүн да. Эми мисалы азыркы күндө ошол Курандын тафсирлери деле, мисалы котормолору деле бизде уже кыргыз тилинде же орус тилинде же башка тилдерде чыгып баштады. Эми мүмкүнчүлүгү болбогондор ошентип окуп, анан дагы эгерде мүмкүнчүлүгү болгондор балким ошол оригиналынан, арабчасынан, түп нускасынан окуса, бул дагы максатка ылайык. Анан эми биз орозонун акыркы 10 күндүгүн же акыркы 3-чү декадасындагы негизгилерди айтып өттүк. Анан балким мисалы айтты деле биз акыркы 10 күндүккө балким койсок болот да. Мисалы айтты бул ошо мусулмандардын 2 майрамы бар го. Биринчи ороз айт, курбан айт деп. Анан ушул ороз айтты дагы мисалы 7ден 70ке же бүт ар бир адам майрамдаган бир майрам. Ошолорду бир кандай өткөрөйлү, мисалы жаштарга, өзүбүзгө кандай максатты өткөрүп жөнүндө айтып берсеңиз бир аз ошону жыйынтыктайлы. Эми азыркы дүйнөдө ороза башка диндерди көрүп атабыз, өздөрүнүн майрамын кандай шан шөкөттөр менен кылат. Биз дагы мисалы үчүн ороза айтыбыз келгенде балдарыбызга да ошол нерсени сиңиришибиз керек. Шан шөкөт менен тосуп алып, үйдү коздогуңар келсе коздоп деген сыяктуу, же болбосо алдын ала мисалы үчүн балаңарга аны айтып, ушундай ороза айт майрамы келип атат, ушундай тособуз, ушундай кылабыз деп пландап, аны дагы мындайча айтканда түрктөрдө айтат го, хейжанландырып депчи. Бизде дагы ошондой бир мындай кыргызчасын толкундандырып, сездирип, майрамдык бир аураны, маанайды сездиришибиз керек. Анан ошондой эле эми ороза айтта баарыбыз эле билебиз, ислам дини негизинен эле тууганчылыкка, ата-эне менен болгон мамиле, туугандар менен болгон мамилеге аябай маани берген дин. Демек ороза айтта дагы биз ошол ата-энебизди зыярат кылууну, башка туугандарыбызга барып зыярат кылууну, же болбосо таарынып кеткен бирөөлөр болсо элдешип, бир эмеге келип, ынтымакка келүүнүн күнү, же болбосо башка бирөөлөргө жардамдашуу, мисалы үчүн ошол эле жакындарыбызда бир мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болсо, аларга колдору сунуу деген сыяктуу ушундай бир мээримдүү жана ынтымактуу бир аура менен өткөрүшүбүз керек негизинен эле. Жана ошондой эле эң негизгиси ороза айтта эмне айт намазы окулат. Ал жакта барганда да коллективдүү, баардыгы бир жерде топтолуп намаз окушат. Ал жакта дагы ошо жааматтын, ислам дининин биргелешкенин, ошондой бир сезимдер сезип, анан кийин келип балдарыңа ал сезимдерди берип, ошондоп эң негизгиси шаң шөкөт менен өтүш керек. Чоң рахмат. Бул жагынан дагы мисалы биз азыркы санариптешип, глобалдашып атпайбызбы? Мисалы адамдар чоң мегаполистерде жашап, баягы бири-бири менен катташпай, мисалы жекелешип эле баратканда дагы биздин ошол ороз айтыбыз, жалпы эле айт майрамдарыбыз дагы кайрадан бирибизге мындай чогуу болуу, жаамат болуу, мисалы бир коллективдүү биргеликте болуу, бирибиз менен социалдык баарлашуу жагынан дагы бул биздин динибиздин бизге берген ыроологон бир чоң белектери, жана ушул мусулманчылыгыбыздын ушу карманган жолубуздун дагы биз үчүн мындайча айтканда артыкчылыктары, шарапаты, берекети деп дагы айтсак болот экен. Сизге чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү берүүдө ошол акыркы 10 күндөнүбүз калды буюрса, ошол акыркы 10 күндө дагы эмнелерди кылып
жетишип калышыбыз керек деген суроолорго сухбат кылып бердиңиз. Сизге чоң рахмат. Бар болуңуз. Буюрса ушул айткан кеп кеңештериңиз, насааттарыңыз биздин өз дарегине жетет деген ишенимдемин. Бар болуңуз. Рахмат сиздерге да. Албетте бүгүнкү берүүнүн башында айткандай, пайгамбарыбыздын дагы өзүнүн хадисинде айтып өткөндөй, Рамазан 3 декадага бөлүнөт. Биринчи декадасы мээрим, башы рахма, экинчиси кечирүү, анан кийин 3-10 күндүгү же болбосо 3-чү декадасы бул тозоктон кутулуу депчи. Мына ошондой 3-чү декадасында бизге көрсөтүп кеткен пайгамбарыбыз итикаф бар, кадыр түн бар, көп дуа зикирлер бар. Анан эң аягында буюрса ошол ар бир нерсенин бир жыйынтыгы болгондой эле Рамазандын бир мындайча айтканда жыйынтыгы, натыйжасы катары ошол биздин айт майрамыбыз бар. Буюрса Алла Таалам ушул акыркы 10 күндүгүн дагы өзүбүз тилек кылган бардык дубалардын бардыгы, кыялдардын бардыгы орундалсын, Алла Таала кабыл кылсын. Дагы ушул Рамазанда алган жакшы кулк мүнөздөр, жакшы адеп ахлактар, жакшы мындайча айтканда адаттарды дагы мындан кийинки Рамазанга чейин, балким мындан кийинки өмүрүбүзгө чейин да колдонуп, ушул Рамазандын берекети баарыбызга ыралуу болсун деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Алып баруучулук кызматта мен Уланбек Калмырза болуп алдым. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.